Жөө жүргүнчүнү сүзгөн Бишкекте унаа көпүрөдөн кулап оодарылып калды. Кечээ 25 мартта социалдык тармактарда көпүрөдөн түшүп оодарылып калган унаанын видеосу тараган. Кырсык боюнча милициянын кайгылуу кызматы маалымат берди. Маалыматка караганда кырсык 17:54 чамасында катталган. 1996-жылы туулган Жаран унаасы менен Лев Толстой көчөсүнө кетип бара жатып, Матыев көчөсүнө жеткенде рулга ээ боло албай 2004-жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп көпүрөдөн түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жаракат алган жөө жүргүнчүнү ооруканага жеткирилишкен. Унаанын ичинде 1998-жылы туулган жүргүнчү катары кетип бара жаткан кыз да ооруканага түшкөн. Факты боюнча териштирүү иштери башталып, унаа айып короого киргизилген. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин аты-жөнүм Токтогулова Атинай. Ушу кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын операциясына $5000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз эли, сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн аябай чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайдыгер карабастан жардам колун суна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Реквизиттердин баардыгы өзүмө караштуу. Банк 1920 Атинай Т жана ошондой баланс кылып салам десеңиздер да болот. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар 37 98 Орунбек деп чыгат. Ал өзүмдүн иним, ишеничтүү. Ал азыркы учурда стройкада иштеп жатат. Сокулукта блогердин сабалышы боюнча дагы бир адам кармалды. Сокулук районунда блогерди уртокмукка алууга шектүүлөрдүн экинчиси кармалды. Бул туурасында Чүй ОЮПтен билдирди. Маалымдалгандай, бүгүн 26 мартта шектүүделген 24 жаштагы Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эске салсак, кечээ блогерге байланышкан иш боюнча 24 жаштагы Жаран кармалган болчу. Окуя 24 мартта Сокулук районундагы Жеңиш Сейил багынын жанында болгон. Анда 48 жаштагы блогер коомдук транспорт тууралуу видео тартып жатып, ошол учурда таксиде отурган адам менен чырдаша кеткен. Натыйжада ал уртокмукка алганы белгилүү болгон. Милиция факты боюнча бей баштык Беренес менен кылмыш иши козголгонун белгилеген.